Саламатсыңарбы, сүйүктүү достор? Силер менен көрүшүп жаткандыгыма кубанычтамын. Келгиле анда, сабагыбызды баштап алалы. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурда үндүү тыбыштардын шаарына саякатка барабыз. Ал шаарда кызыктуу кооз добуштар угулуп турат экен. Келгиле анда, тыңшап көрөлүчү. А, О, Ö, У. Балдар, бул добуштар көбүндө эртең менен ырдап турушчу. Бирок бир күнү шаарда кызык окуя болду. У тыбышы уруш чыгарды. Мен ырдабайм, менин үнүм өзүмө жакпай калды дейт. Анда А, О, Ö тыбыштары мындай дешти. Сен кайгырба. Алыста жалгыз токой бар. Ошол жакта сенин үнүңө окшош дагы бир добуш дайыма чыгып ырдап турат, дешти. А, О, Ö тыбыштары чогулуп, У тыбышынын окшош добушун издеп, токойго келишет. Токойдон У деген шамалдын үнүнө окшош добушту угушат. Ал добуш У тыбышына абдан жагып, токойдогу добушту туурап ырдашты. Балдар, келгиле, силер дагы чогуу туурагыла. У үн чыгарып айтып көргүлөчү. Азаматсыңар, балдар. Демек, А, О, Ö тыбыштары дагы бир созулма үндүү тыбышты таап алышты. Ал кайсы үндүү тыбыш экен? Азаматсыңар, созулма У үндүү тыбышы. Демек, бүгүн балдар созулма У тыбышы менен таанышабыз. Келгиле анда, созулма У тыбышы менен созулма У тыбышын мени менен чогуу дагы бир жолу кайталап айткыла. Балдар, У тыбышын айтып жатканда иштен чыккан үн тоскоолдукка учурабай созулуп айтылды. Анда ал созулма үндүү тыбыш. Созулма үндүүлөрдү айтканда бир тыбыш угулат, бирок эки тамга менен белгиленет. Балдар, тыбышты тамга менен белгилейбиз. Демек, созулма У тыбышын эки тамга менен белгилейбиз. Анда бул созулма У тамгасынын басма түрү. Бул эмне? Бул бу. Айтабыз. Бу. Эң жакшы. Бу деген сөздө сөздүн аягында эки У айтылды. Бул эмне? Бул ту. Чогуу айтабыз. Ту. Азаматсыңар. Бул куурчак. Чогуу айтабыз. Куурчак. Куурчак деген сөздө созулма У тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Бул суур. Суур. Чогуу айтабыз. Суур. Суур деген сөздө созулма У тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Эмнени көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Жууркан. Айтабыз. Жууркан. Жууркан деген сөздө созулма У тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Бул эмне? Бул уук. Уук. Эң жакшы. Бул сөздө созулма У тыбышы
сөздүн башында кездешти. Балдар, биз созулма у тыбышы сөздүн башында, ортосунда жана аягында кездешерин айттык, аныктадык. Эми созулма у тамгасы катышкан сөздөрдү окуйбуз. Ку, жу, улу, улу, ук. Дагы бир жолу окуйлук. Ку, жу, улу, улу, ук. Биз созулма үндүү тамгасы катышкан сөздөрдү окудук. Эми бул жерде кайсы сөз туура келет? Тапкылачы. Куурчак, шурук, тоок. Азаматсыңар, куурчак деген сөз туура келди. Эми сөздөргө сүйлөм түзөлү. Бул сүйлөмдө экинчи сөз куурчак. Анда куурчак деген сөздү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Апам куурчак берди. Бул сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Кийинки сүйлөмдү түзөбүз. Кийинки сүйлөмдө суурдун сүрөтүн көрүп турасыңар. Бул сүйлөмдө биринчи сөз суур. Анда суур деген сөзгө сүйлөм түзөбүз. Суур жапайы жаныбар. Балдар, сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Демек, сүйлөм сөздөн түзүлөт. Кайталайм. Сүйлөм сөздөн түзүлөт. У тыбышы бир тыбыш угулат, 2 тамга менен белгиленет. Анда у тамгасын абага жазып көрөлү. Созулма у тамгасынын басма түрүн пластилиндин жардамы менен жасап алалы. Ал үчүн бизге пластилин тактасы жана пластилин керектелет. Биз созулма у тамгасын үндүү тыбыш деп айттык. Үндүү тыбыштарды биз дайыма кызыл түс менен белгилеп келебиз. Анда кызыл түстөгү пластилинди алабыз. Балдар, билесиңер, пластилиндин өзүнүн бычагы болот. Акырын кылдаттык менен тыкан иштейбиз. Пластилиндин кичине бөлүкчөсүн бөлүп алабыз. Эми пластилинди ийилеп жумшартып алабыз. Алакандарыбызга салып ийилейбиз. Мынакей бул биринчи бөлүкчөсү, таякчасы, андан кийин экинчиси. Балдар, созулма уунун таякчаларын 2 созулма у жазыш үчүн мен канча таякча даярдайм? Ойлонуп көргүлөчү. Мынакей балдар, мен пластилиндин таякчаларын даярдадым. Эми кандай барак болсо дагы өзүңөрдө үйдө мүмкүнчүлүгүңөргө жараша барактарды алган. Мен ак кагаз алдым, балдар. Балдар, созулма у тамгасынын басма түрүн жазабыз. Бул биринчи таякчасы. Экинчи таякчасын жазабыз. Эми экинчи созулма уунун экинчи уусун жазабыз. Балдар, мынакей пластилиндин жардамы менен созулма у тамгасынын басма түрүн жаздык. Силер дагы үйдөн өзүңөр жазсаңар болот. Пластилинден башка дагы созулма у тыбышынын тамгасын ар кандай нерселерге жазсаңар болот. Азыр келгиле. Ашкана тузуна созулма у тыбышынын тамгасын
жазып көрөлү. Балдар, мен созулма у табышынын тамгасын белгилеп жатам. Биринчи тамгасы, экинчи тамгасы. Балдар, созулма у табышы 2 тамга менен белгиленет. Балдар, силер дагы мен менен чогуу жазып иштесеңер, анда азаматсыңар. Бүгүн биз силер менен созулма у табышы менен тааныштык. Созулма у табышы сөздүн башында, ортосунда, аягында келерин аныктадык. Созулма у табышы бир табыш угулуп, 2 тамга менен белгиленерин билдик. Сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө достор.